Саламатсыздарбы? Түз эфирде Лондон BBC кыргыз кызматын көрүп жатасыздар. Дүйнөлүк соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Дональд Трамп Орусиянын президентин улам мактап коюуда. Бирок ал Кремль АКШ жетекчилигине келсин деп эңсеген адам болду бекен. Джунглиге кош келиңиздер. Бул Франциядагы талаш-талкуу жараткан мигранттар лагери. Расмийлер аны жок кылуу керектешүүдө. Ошондой эле бир жума бою Кыргызстанда болуп келген дүйнөлүк көчмөндөр оюндары кандай жыйынтык кылганынан кабар алабыз. Америкадан баштайлы. Өлкөнүн президенттигине талапкер Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путинди Барак Обамага караганда мыктыраак лидер деп таңазалады. Республикачыл талапкер аскер ардагерлери менен суроо жооп алышып жатып, Путинди мактады. Америкадагы президенттер жарышта Владимир Путиндин ысмы аталбаган бир да күн өтпөсө керек. Дональд Трамп Кремльге канчалык жакын болду экен? Москвадагы АКШ элчилигинин алдында согуш жана тынчтык чыгармасы заманбап чагылдырылып жаткандай. Мария Путинди колдойт жана Трамптын да тарапкери. Ал аны далилдөө үчүн көгүшкөн учурду. Мария Хиллари Клинтон АКШнын мамлекеттик катчысы кызматын ээлеп турганда жаңы кансыз согушка түрткү болгонун айтат. Хиллари Клинтон уже находясь на должности. Ал эми Трамп президент болуп шайланса, дүйнөдө тартип орнотот деген үмүтүн белгиледи. Москва бул кадамдан пайда көрөбү? Эгерде Орусия менен мамилебиз түзүк болсо, чындап эле жакшы болмок. Трамп президенттик жарышты утуп алса, АКШ Крымды Орусиянын бир бөлүгү катары таанышы ыктымал. Мен маселени дагы бир жолу изилдеп көрөм. Бирок мен билгенден Крымдын калкы Орусия менен бир болгусу келет. Демек Трамп Москванын кисиби? Кремль бул сөздү четке кагууда. АКШдагы үгүт иштерине биздин эч тиешебиз жок. Биз Дональд Трамп болобу, Хиллари Клинтон болобу, же ким болбосун эч кимди колдобойбуз. Ага карабастан Орусиянын 100 жыл тарыхына көз чаптырсак, эки өлкөнүн Путин жана Трамп сыяктуу дүйнөдөгү окуяларга окшош көз карашта болгон лидерлери жокко эсе. Трамп Орусия жана анын жетекчилиги тууралуу жакшы пикирлерин айтып, ал эми Клинтон Москваны сындап келгендиктен орусиялыктар Трамптын жеңишин каалап турганы таң калыштуу эмес. Ал эми Орусиянын эң көрүнүктүү ырчысы Филипп Киркоров Дональдты 20 жылдан бери жакшы тааныйт. Ал, эгер Трамп президент болуп калса, Орусия менен мамиле жакшы жагына өзгөрмөк. Мен ушуну каалайм деп айтты. Трамп болсо аны Орусиянын Майкл Джексону деп атаганы бар. Ал эми Киркоров Трампты Американын президенти деп атагысы келет. Францияга өтүп келген качкындар менен мигранттардын джунгли атына конгон лагери күн сайын келип жаткан кишилердин эсебинен толуп кеткенин жардам көрсөткөн уюмдар билдирүүдө. Алар тамак аш жана башка керектүү буюмдары жетпей жаткандыгын айтышты. Бул жакта топтолгон 9000 чамалуу мигранттардын көпчүлүгү Британияга кирүүнү көздөп жаткандыгы белгилүү. Франциянын өкмөтү жакын арада бул лагерди жабабыз деп жатат. Джунгли деген атка конгон качкындар лагери жакырчылыктын символу бойдон калууда. Чакан аймак элге жык толуп, учурда 9000 адам баш калкалап келет. Күн сайын лагерге ондогон бозгундар келип, аларга баш калкалоого жай табуу чоң маселеге айланууда. Жүзүн жашыруун кармоону суранган адам Судандан келген. Ал лагерге жаңы келген тааныштарына орун жок болгонуна капа болууда. Жардам көрсөтүп жаткандар күн сайын чатырлар жок, эртең келгиле деп жатышат. Андан бери бир жума өттү. Кайрымдуулук уюмдарынын каражаттары да кескин кыскарып, саны өсүп жаткан качкындарды тамак аш менен камсыз кылуу оор болууда. Ал арада лагердин айланасында полиция менен кагылышуулар да көбөйүп, аймакты түтүн каптап турат. Бирок ага карабастан, бул лагер жүздөгөн качкындарга, анын ичинде өз алдынча Европага келген өспүрүмдөргө баш калкалоочу жай болуп калды. Тито Түштүк Судандагы согуштан качып келген. Анын атасы ал жерде каза тапкан. Ал бул лагерде жашоо жакшы эле, жаңы досторду таптым. Алар менен бир үй бүлө болуп калдык. Лагерди жок кылып салышпаса экен дейм. Жашаганга башка жер жок. Келечекте турмуш оңолот деп үмүттөнөм деп айтты. Тито жана башка өспүрүмдөр Британия аларды кабыл алса, турмушу оңолот деген үмүттө.
Сиздер көрүп жаткан BBC жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Өзбекстандын парламенти өлкөнүн премьер-министри Шавкат Мирзиёевди убактылуу президент кылып дайындады. Өзбекстандын баш мыйзамына ылайык бул милдетти Сенаттын төрагасы аткарып, жыл соңунда шайлоо өтүшү керек эле. Бирок Ниматилла Юлдошев бул кызматтан баш тартты деп айтылууда. Өлкөнүн авторитардык лидери Ислам Каримов өткөн аптада көз жумкан. АКШнын коргоо министри Эш Картер келерки бир нече ай ичинде Ислам мамлекети аттуу топ Сирия менен Ирактагы эки чордону менен чектелип, камалып калат деген ишенимин билдирди. АКШ баш болгон коалиция сириялык оппозиция менен Түркия аскерлеринин коштоосунда Ислам мамлекети тобунун Раккадагы жана Мосулдагы бийлигин жок кылуу аракетин баштады, деди ал. Сирия менен Иракта бул топтун өзүн жана анын идеологиясын жок кылуу керек, деди АКШ коргоо министри. Apple компаниясы iPhone'дун жаңы түрүн ачыкка чыгарды. Анын негизги айырмасы мурунку iPhone'догудай кулакчын үчүн атайы көзү жок. Учурда Apple компаниясы рыноктогу өз үлүшүн сактап калууга алып барышып жатат. Samsung жана Sony компаниялары ага бир топ атаандаштык жаратууда. Дүйнө коомчулугу бүт экрандарга кадалып, Олимп оюндарында көк бөрүнү көрүп отурганын элестетсеңиз. Демек, Олимп оюндарына көчмөндөрдүн ат оюндары жетишпейт. Кыргызстанда бүгүн жабылышы болгон 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын көз ирмемдерине тамшанып коелу. Көчмөндөр оюндары сагынтарлык болду окшойт. Эми Бразилиядан кабар алалы, Паралимпия оюндарында кениялык атлет алгачкы алтын медалды жеңип алды. Самвел Мушай Кемани эркектер арасындагы 5000 метрлик жарышта утту. Муну менен токтобой кениялык Уилсон Би ушул эле жарышта коло медалды жеңди. Теннисте британдык Энди Мари жапониялык Кей Нишикориден утулуп, жарыштан чыгып калды. Аялдар арасындагы мелдештерде болсо, дүйнөлүк биринчи ракетка Серена Уильямс жарым финалга өттү. Ал Симона Халепти утуп алган. Эми Серена чехиялык Каролина Плискова менен беттешмекчи. Дээрлик $4,5 миллиард келишим натыйжасында Liberty Media аттуу америкалык фирма Формула 1ди өз көзөмөлүнө алууда. Буга чейин ага CVC аттуу финансылык уюм ээлик кылган. Liberty Media башка спорт жана көңүл ачуу мекемелерине дагы ээлик кылат. Берни Эклестен Формула 1дин башкы жетекчиси бойдон кала берет. Жаңылыктардын соңунда Гиннестин жаңы рекордтору тууралуу айта кетели. Бул киши футбол тобун кыпчып алып, колу менен 50 метрди эң тез басып өтүү боюнча рекорд койгон. Ал Усейн Болтко атаандаш боло албаса керек, бирок кытайлык Жаң Шуан жаңы рекорд койгонуна ыраазы. Башка тармактарды алсак, дээрлик 2 метр болгон эң чоң ит, эң узун чач жана башка көрүнүштөр дагы бар. Кыргыздар Гиннеске кандай рекорд менен кире алмак деп ойлойсуздар? Биз болсо, программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчылпон Койчиева. Эфирде кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.